биздин азыркы депутаттар эки жүздүү, патхалим, коррупционер, дагы эмне канча негативный ат болсо ошонун бардыгына татый тургандар отуруп алды да. 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыктагы Кыргызстандын өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлгөн саясатка, анын ичинде кетирилген кемчилдиктер менен катар жетишилген ийгиликтерге ким жоопкерчилик тартышы керек деген суроо коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып турган чак. Жогорку Кеңештин депутаттарынын басымдуу бөлүгү жоопкерчилик бир гана экс-президент Алмазбек Атамбаевде деген позицияда турушат. Датка кемин Батукаевдин чыгып атат. Да көп нерселер, балким биз билбеген. Мунун бардыгын тийиштүү орган аныктап чыгат. Бирок биз саясатын көрсөтүп атабыз. Биздин күч менен, биздин жол менен саясат жүргүзгөнгө укук коргоо органдары өзү баасын берет. Атамбаевдин төбөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күнү башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төлөктүп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганча, мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп, бардыгыбыз депутат болуп, комитеттен чечим кабыл алып бергенбиз, жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып бергенбиз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардыгыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Бардыгы бирдей тартыш керек. Ошондон мен айткым келет, давайте ортого келип атып бир адамга калагандын кереги жок. Жаткан адам тепкилегендиктен бардыгыбыз чындап жетчилик болчу болсо бардык мыйзамды бирдей тарталы. Эскерте кетсек, 2011 жылы Өмүрбек Бабанов премьер-министр, Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы, 2012 жылы Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы, 2014 жылы Жомарт Оторбаев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков төрага, 2015 жылы Темир Сариев премьер-министр, Асылбек Жээнбеков парламент спикери, 2016 жылы Сооронбай Жээнбеков премьер-министр, 2017 жылдын 27 апрелинен тартып Чыныбай Турсунбеков Жогорку Кеңеш төрагасы, 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр, 2017 жылдын 25 октябрынан тартып азыркы учурга чейин Дастан Жумабеков парламент спикери. Экинчи лицо болуп, биринчи лицо болуп премьер-министр көрсөтүлгөн аерде. Премьер-министр каякта карап жүргөн ошондо. Атамбаев эмне десе эле боло бергенинде анда булардын бардыгынын башы жоктор болуп калабы. Анда жалаң көчөдөн алып келип койгон бомжаларды алып келип койгон болобу. Өздөрүнүн сөзү жок болсо, ою жок болсо, айта турган бир алдыга жыла турган эч кандай позициясы жок болсо, анда премьер-министрдин же болбосо спикердин местосын ээлеп, должность ээлеп эмне отурушат алар анда? Ушулардын ошол убактагы периоддагы Атамбаевдин правлениясындагы ким жогорку бийликти ээлеген бийликтеги чиновниктердин бардыгы ушу Атамбаевди ушуга алып келген ошолор деп эсептейм. Ошолор Атамбаевга кандай күнөө коюлса, ошолорго андан кем эмес күнөө коюш керек. 3 жылдан кийин Жээнбеков тусуну кол тийбестик маселеси көтөрүлүп калышы мүмкүн. Эгер системанын болсо. Бирок мындай маселелер негедир коомчулуктун назарынан сыртта калтырылууга аракет көрүлүп жатканы сынга алынат. Маселенин баары айыптуу катары бир гана экс-президентти көрсөтүп, өздөрүн элита бойдон сактап калууга аракет кылууда турат. Бул күндөрү орун алып жаткан көрүнүштөр саясий аренада келерки жылдары да кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Эмдиги жылы парламенттик шайлоо болот. Ушул депутаттар 15-жылы, 10-жылы шайланган депутаттар 70-90% 15-жылы кайра 20-жылы ушул чимкиликтер дагы келет. Гарантия бермесин. Анткени эмнеге өйрөттөр Атамбаевди жоопко тарта албаган? 20-жылы шайлоодо Жээнбековдун командасы менен келет, ушу өлүп талашып атат. Атамбаевдин бир активдик калды аткан жок. Бир жыл калды шайлоодо Жээнбеков менен келе калган. Кызмат калды. Толкудан эмне? Кайра эле кийинки парламенттик шайлоого келүү үчүн учурдагы бийликке жанталашып кызмат кылуунун артында албетте жеке кызыкчылыктар турганын белгилегендер аз эмес. Саясатчы Адахан Мадумаров болсо, өлкөдөгү башкаруучулуктагы абал тууралуу буларды айтат. Мына бүгүн өзүңүз айтып аткандай, сабатсыздык, маданиятсыздык, анан кандай болсо дагы акча тапкандык, шылуундук, көз боемоочулук менен жашап аткан адамды ошондой баягы төргө келип калышты да. Депутаттар сүйлөп атат дейт. Атамбаевдин дарегинен не деген ушулдун сөздөрдү айтып атат. Кече ким элең? Кече сен баягы чиркей элең. Экөөбүз сөз кылган. Ызылдап ошо кишинин жанында жүрчү элем. Бүгүн жолборс болуп калдың. Боло албайсың. Бүгүн канчалык ыркыраба? Кеч, балам, кеч. Кеч болуп калды. Ыркыраба бүгүн.
Эскерте кетсек, депутаттык комиссия мурдагы мамлекет башчысына 9 бөлүмдөн турган оор айыптарды коюп жатат. Атамбаев баштаган КСДП партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн буруу деп сыпаттаарын маалымдаган. Албетте ал жакта 10 чактысы бар мына бисменин отурат. Калгандары чимкирикте эле салаңдап бөгөрүп отурушат да коркуп. Өткүрбек Рахманов, Шерсет Эгембердиев, 7 канал.